Ролик Бекболсун Суранчиевдин каржылоосу менен даярдалды. Демөөрчү кут курулуш компаниясы. Гитлер, Муссолини, Сталин, Мао Цзэдун деген диктаторларды көпчүлүк мусулмандар жөн гана өз өлкөсүнүн башчысы катары билсе керек. 20-кылымда бул диктаторлордун эле колунан жүздөгөн миллион адамдар өлгөн. Батыш пропагандасы аталган кылмыштарды көп эскере бербейт. Тескерисинче көпчүлүк учурда мусулман лидерлери кара пиар аркылуу дүйнөлүк коомчулукка алгач жек көрсөтүлүп, кийин өлкөсүн жок кылууга аракет кылынат. Эгерде кайсыл бир мусулман башчысы баскынчылардын дүйнө түзүмүнө моюн сунган болсо, аны массалык маалымат каражаттары аркылуу мактап, эл аралык сыйлыктарды берүүгө шашат. Ал эми өз өлкө кызыкчылыгын коргойм деген мусулман лидерлери кара пропаганданын курмандыгына айланат. Аларга диктатор деген этикетка чапталат. Бүгүн биз сиздерге ошол курмандыктардын бири болгон Уганданын мурунку өлкө башчысы Иди Амин жөнүндө айтып берүүнү туура көрдүк. Франция жана Англия колонизаторлору бүткүл дүйнөгө бул кишини адам жегич, кан ичкич диктатор катары таанытып, жада калса даректүү тасмалар менен интернет булактарын толтуруп салган. Жер жүзүн канга бойгон империалисттерге каршы күрөшкөн Уганда лидерин акыр аягында бийликтен кулатышкан. Кийин ал Сауд Арабиядан баш паник сураганга мажбур болот. Өлгөндө 18 жыл болсо да капиталисттик түзүмдүн оюндарын бузган Иди Аминди дагы деле көпчүлүк дүйнө гезиттери адамдын канын ичкен зөөкүр катары сүрөттөп келет. Дал ошондой пропагандалык материалдарга ишенип жүргөн Меккедеги Уммул Куро университетинин бүтүрүүчүсү учурда Австралияда жашап жаткан илимпоз Ахмед Вазлардын кызыктуу окуясын баяндап берели. 1980-жыл Жидда шаарында Түркияны таанытуу жумалыгына катышып калдык. Ишканада бирге иштеген динден деле кабары жок бир түрк инженер биз менен чогуу болчу. Ал менден: "Агай, тиги адам Иди Аминби?" деп сурап калды. Ал көрсөткөн тарапты карадым. "Ага аябай окшош экен, бирок так айта албайм" дедим. Инженер кыстай бергенден улам айласыз тиги кишинин жанына бардык. "Сиз Иди Аминсизби?" деп сурадык тигиден. Ал да: "Бир түрк кофесине буйртма берсеңер, жооп берем" деди. Жанына отуруп сүйлөшө баштадык. Мени коштоп жүргөн инженер дароо эле: "Сиз өлкөңүздөгү адамдардын канын эмне үчүн ичтиңиз?" деп жарга тагады. Иди Амин болсо кымырабай эле: "Ал жерде түрк кофеси жок болгондугу үчүн" деп жооп берди. Инженер болсо өзүн акылдуу көрсөткөндөй түр кылып, бул абалга ырсактап күлдү. Иди Амин анын желкесинен кармап туруп, жерге бир силкип олтургучка олтургузду да: "Силер түрктөр 74-жылы Кипрде эмне үчүн жаш балдар менен карган аялдарды чуңкурга тирүүлөй көмүп салдыңар?" деп суроо узатты. Инженер дароо бети кызарып: "Жогай, биз мындай нерсени кылган эмеспиз. Аны румдар кылышты" деп актана баштады. Иди Аминдин жүзү заматта өзгөрүп, арыстансымал жоон үнү менен: "Сен мени адамдын канын ичтиң деп жатасың. Бул бир адамга карата эң чоң акарат жана жалаа болуп эсептелет. Уулум, менин өлкөм түркүн куштардын мекени. Мен калкым менен жакшы мамиледе жашадым. Мени зыярат кылууга келгендер ар дайым куш эти менен тирүү куш алып келчү. Ушул гана белекти кабыл алаар элем" деп туруп кайра жоон үнү менен: "Жада калса ошол куштардын канын да ичкен эмесмин. Мен кызматка олтура электе Уганданын мусулмандары кул жана кызматчы эле. Расмий түрдө ишке кире албайт болчу. Мен алардын расмий ишке кирүүдөгү үлүшүн 80%га көтөрдүм. Израиль менен мамилемди бузуп, мусулман өлкөлөр менен алака түздүм. Англия жана Батыш муну эч кабыл ала албайт болчу. Ар дайым мен жөнүндө жалган маалымат чыгарып, тирик муштуу жалааларды жаап жатышты. Ушуну билип койгула, менин өлкөмдөн чыккан ар бир кабар алгач Лондонго жетип, ал жерден оңдоп түзөлүп силерге барат. Ал эми силер жөнүндөгү кабарлар алгач Израилге жетип, каалагандай бурмаланып бизге келет эле. Жана бул азыр деле ушундай таризде уланып жатат. Кана, дагы бир түрк кофесин алып келгилечи" деп туруп унчукпай калды. Биз да өз кезегибизде андан кечирим сурадык. Ооба, Батыш медиасынын усулу эч өзгөргөн жок. Ушул эле ыкма менен Ирактын лидери Саддам Хусейн, Ливиян жетекчиси Муаммар Каддафи, Мысырдын башчысы Мухаммед Мурси жок кылынды. Учурда бул кара куту түрк лидери Режеп Тайип Эрдоганга каршы иштеп жатат. Карапайым мусулмандар Азирети Алинин жанагы мусулмандарды көргүн келсе, капырлардын огу кайсы тарапка учуп жатканын кара деген осуятын унутпашы керек. Нечендеген мусулмандар учурда да өз өлкө кызыкчылыгын, үммөттүн келечегин саткандарды өзүнө кумир тутуп, ал эми мекени жана дини үчүн күйгөндөрдү басмырлап келет.
Короодогу койлорду жыра тартып, каалагандай жеш үчүн чөөлөр алгач ошол койлорду кайтарган итти каралап, койлордун көзүнө душман кылып көрсөтөт. Максатына жетип, итти кубалаган соң койлордун шору кайнайт. Кудай Таала баарыбызга акыйкатты ак деп билип, ошол ак жолдо жүрүүнү насип этсин.